Бул Kepuhi Beach Resorts. Жашоо стилибиз Молокай аралынын батыш жагынын учунда жашайбыз. Менин кызым, балам жашоо, эс алуу. Бул шаурманын ичинде жайлоо сыяктуу экен да. Ак мөңгү. Бүгүнкү обед. Биз дагы деле жолдобуз. Ишке болуп калды. Бул жака бассаң дагы океан көрүнөт. Жаңы эле хайкингден келдик. Эртең эс алуу күн биз сноркелингге анан ташбака көргөнү барабыз. Ошол жака азыр тамак даярдап атат Айдана. Кечинде жасап жатып, эртең буларды алып алып, ошол жакта пикник кылабыз. Гавайский стилдеги шаурма десек болот. Биякта ресторан, кафе жок үчүн баарын үйдөн жасап атат. Ушинтип салып кеткенге да удобный, жегенге да удобный. Эт да кошулду. Эликтин эти. Салам достор. Биз азыр балдар менен 12 километрлик хайкингге баратабыз. Таңкы саат 6-да жолго чыкканбыз. Менин кызым, балам хайкингге баратат. Жашоо стилибиз бул активный жашоо, активный эс алуу. Жөө басабыз. Көбүнчө ушундай хайкингдерди тандап алып, ошол жактарга чыгабыз. Бийик тоолорго чыгабыз. Балдарыбыз дагы жашынан баштап ошондойго көнгөн. Ыйлашпайт. Машинада көрө албаган нерселердин баарын жөө басып көрсө болот. Ошого балдарга да жагат, бизге да жагат. Балдар 10 километрдин айланасындагы жолдорго, хайкингдерге барып жүргөн. Азыр бул жер тегиз, ошого ушинтип жетелешип, ырдап, сүйлөшүп барып калабыз. Айдана алдыда басып баратат. Ак мөңгү. Aşka göz beni tavava. 55'tin canı benim arabam. Sansız kıyımın Avatonun mekende saktap geldin. Düştün ataba baba. Ağlay be güzel. Azatın çoğunday Ösödür Esadım kolunda. Azamat, ben senin betingen öp koyunca kızım. Gel, gel. Bas sen de adam. Betingen öp koyunca oğlum. Gel. Adam udadı, udadı. Adam çoğuygondurdu da. Adam süylөгөндөрдү тап берет, окей? Азамат. Бул жер Гавайинин Молокай деген аралы. Молокай чоңдугу жагынан 5-орунда турат. Гавайиде 8 арал бар. 6-осунда эл жашайт, 2-осунда эл жашабайт. Ушундайча айтканда эң кичинекей аралдардын бири болуп калат. Молокайдын узундугу 60 километр, туурасы 18 километр болот. Молокай аралынын батыш жагынын учунда жашайбыз. Ушундай жолдору ушундай. Жолдору көбүнчө мондай сары күрөң топурак болуп калат. Себеби өзүңөр билгендей бул Гавайинин аралдарынын баары эле вулкандардан жаралган. Ошол үчүн топурактары кара же сары болот. Апасы менен жетелешип келип атат, бир аз сагынып калышыптыр. Буга чейин мен жетелеп келип аткам. Ушундай алмашып кээ атасын сагынып калышат. Атасы менен басышат. Кээ апасы менен. Салам. Сенин атың ким? Менин атым Бермет. Сенин атың Берметпи? Сен азыр каяка баратасың? Айтып берчи. Тетинге барам. Кайда баратасың? Хайкингеби? Сен аяктан эмнелерди көрөсүң? Ташбака, Монксил көрөм. Монксил көрөсүңбү? Ora. Дагы? Дагы. Элик көрөм. Элик көрөт. Дагы? Турна көрөм. Чымчык көрөм. Турна, чымчык. Дагы эмнелерди? Пил көрөм. Я. Анан пил көрөм. Биякта пил жок да. Молокайда пил жок да. Анан берем көрөм. Элге чөрбү? Элге
Seni görem. Азамат. Yeni görem. Ellikтерди. Адам sen emne görөсүң? Адам koz gör. Elik be. görem. Азамат. Азыр 1 сааттан бери хайкинг кылып келип атабыз. Аркабызда сумкабыз даяр. Кимиси чарчаса отургузуп көтөрүп алам. Адам козу чарчаганда ушул сумкага отуруп алып уктайт. Бирок көбүнчө эле басат. Жолдору ушундай. Мындай асфальттанган. Бирок эч ким жок. Биз мына 1 сааттан бери басып келип атабыз. Жолдон бир дагы машина көргөн жокпуз, бир дагы адам көргөн жокпуз. Негизинен ушундай бош, кенен, ээн эркин басып, ээн эркин кыйкырып, ээн эркин сүйлөп жүрө турган жер экен. Ошол үчүн аябай жагат. Мындайча айтканда, условиялар түзүлгөн жайлоо сыяктуу экен да. Үндүктүн, чымчыктын үнүнөн башка эч нерсе угулбайт. Аябай тынч. Видеодо билинбеген менен бир аз өйдө экен. 5 км калды. 5 километрдей басып койдук. Балдарыбыз ушинтип кээ бирде жетелешип, кээ бирде өзү эле басып жүрүшө берет. Кичинекей 2 жашка чыга элек адам дагы 10 километр басып коет, эс алып. Бермет. Андан көп 10 километрди оңой эле басат. Себеби Берметте жашынан баштап биз менен хайкингдерге барып жүргөн. Азыр 4 жашка чыгайынып калды. Ошого Бермет үчүн 10-15 километрлик хайкингдер оңой эле болот. Жакшы эле басып келишип атат. Эгерде чарчаса, көбүнчө чарчап калса, жолдун жээгине эле отуруп эс алып, суу ичип, бир аз буттарын эс алтып алышат, кайра дагы баса беришет. Погода жакшы. Гавайиде ар дайым эле ушундай 27 градустун айланасында болуп турат. Көчөдө эч ким жок. Өзүңөр көргөндөй машина жолду эле басып баратабыз. Себеби биякта машиналар жок. Океандын үнү угулуп турат жана океандан шамал келип турат. Молокой аралы ичке жана кичинекей арал болгондуктан кайсыл жерге бассаң деле океан көрүнүп турат. Бул жака бассаң дагы океан көрүнөт. Бул жака бассаң дагы океан көрүнөт. Азыр 1,5 сааттан бери басып келип атабыз. Дагы барчу жерибизге 1,5 километр калды. Биз бараткан жер аттын такасына окшогон пляж. Азыр кичинекей тоонун үстүнө чыктык. Ушу тоодон ылдый түшүп барсак ошол пляжга жетебиз. Балдар менен сүйлөшүп, жолдо кызыктуу кылганга аракет кылабыз. Себеби барган жер эле эмес, бараткан жол дагы биз үчүн маанилүү. Ошого шашпай, кызыктуу болушуна көбүрөөк көңүл бурабыз. Дөңдөн ылдый түшүп баратабыз. Океан жакка түшүп барсак, ошол жерде пляж болот. Ошол жерге токтойбуз. Адам чарчады, рюкзакта отуруп уктайт. Биякта Бермет, Айдана. Берметке чоң мотивация, барганда тамак жейт. Эң жакшы лайфхак, балдарыңарды хайкингге алып чыгам десеңер, үйдөгү эң жакшы, таттуу, жакшы көргөн тамактарынан салып алсаңар, Ооба. ошо жеткен жерге барганда жейсиң деп койсоңор өздөрү барып калат. Туура. Бизде чоң мотивация ошо. Бермет, азыр барганда эмне жейсиң? Кандай тамактарды жейсиң? Сэндвич, жумуртка, алма. Азамат. Сен да жейсиңби? Макул. Адам экөөбүз жолдун ортосунда баратабыз. Молокай аралында гана ушинтип машина жолдун ортосунда басканга болот. Себеби жолдо эч ким жок, машина жок. Апасы менен кызы сүйлөшүп басып келип атат. Адамды мен көтөрүп алдым. Адам чарчады. Азыр уктайт. Уктайсыңбы? Адам уктайсыңбы? Бияктан карачы. Биз дагы деле жолдобуз. Быйыл негизинен Молокой аралында кургакчылык болуптур. Көп чөптөр курап калган, дарактары кагайып калган, ошо жамгыр аз жаагандыктан негизинен Молокай жапжашыл, жамгыр бат-бат жааган ушундай аралдардын бири болгон.
негедир бул жылы кургакчылык болуптур. Жамгыр аз жаап, чөптөр кургап, ушинтип күйүп кетиптир. Анын кесепети эликтерге, ушул жакта жашаган жаныбарларга тийиптир. Себеби алар суу таппай, чөптөр кургак болуп, элдер жашаган үйлөрдүн астына барышып, суу издешип ушундай келишет экен. Молокайдын батыш жагында агын суу жок, иче турган суу жок. Океан гана бар, океан туздуу, ошол үчүн жашаган жаныбарлар дагы суу таппай калышат экен. Ал эми чыгыш жагында болсо аякта шаркыратмалар түшүп турат экен, ошол үчүн ал жагында суу кенен. 7 километр жол басып пляжга жеттик. Мына ушундай көрүнүш экен. Пляждын жанына түшүп баратабыз. Адам еді. Пляжға келдік. Азамат бермет. Шундай. Местный жаш балдар ушинтип суудан коркпойт экен. Толкун келгенде толкунга жата калышып, курсагы менен сыйгалап терип ушинтип ойношот экен жээкте. Берметте аларды көрүп ойнойн деп үйрөнүп алды. Дос болуп ошолор менен ойноп атат. Жакын жерде отуруп карап отурабыз. Азыр баарыбыз чогуу обед кылабыз. Алма. Биздин бүгүнкү обед. Бул шаурманын ичинде Гавайиде эң көп кездешчү ахи деген жергиликтүү балык бар. Ошо балык менен күрүч, фасоль, анан салаттар бар ичинде. Болгарский капуста. Болгарский капуста. Көбүнчө биз хайкингге чыкканда айдана ушундай шаурмаларды кечинде жасап коет баарыбызга бирден. Аттарыбызды жазып, себеби балдар ачуу жебейт, биз ачуу жейбиз. Бул жерде 5-өө, биз 4-өбүз. Кээринде ошо ашыкча бирөөнү салып коебуз. Анан бул балдарга снэк. Бул жолдо басып жүрүп жегенге алма. Бул эле эме балдар протеин болуш үчүн ашыкча курсага кетсе, жумуртканы эле сууга бышырып кайнатып алып. Басып жүргөндө балдар көбүрөөк энергия кетирет, ошого ушундай алып алабыз. Бул Молокай аралындагы Кепухи деген пляж. Кепухи бич деп коюшат. Биздин резорттун жанында жайгашкан, алдында. Бул Кепухи Beach Resorts. Бул жерде кышында серфинг сезон болот экен. Баары ушул жака келишип серфинг кылышат. Бүгүн элдер көп. Биз бул жерге келип, ушул пляжда закаттасабыз.
бул жакта көптөн бери жашаган үй бүлөлөр көп келет. Бuyakta surfing кылып жүрүшөт. Жаңы эле хайкингден келдик. Бүгүн хайкингди ушундай закат менен аяктап атабыз. Бүгүн эс алуу күнү хайкинг менен өттү. Келип азыр балкондо тамак жейли деп атабыз. Бул жактан сонун болуп күн батып атат. Гавайиде күн батып атат. Ушинтип дагы бир күн өттү. Аябай жакшы өттү.